Салам достор, байланышта Санжобей каналы. Бүгүн көпчүлүктүн суранычы менен тарыхый окуялардын биринен алынып тартылган Асман падышалыгы аттуу тасманы көрөбүз. Башында эскерте кетүүчү учур тасма мусулмандардын баатыры Салахаддин аль-Аюби боюнча болгондугу менен көркөм тасманы мусулман эместер тартып кээ бир учурларды өздөрүнө ылайыкташтырып коюшкан. Ошондуктан окуянын тарыхын жакшы билгендер кээ бир учурлар дал келбей калса мени сөкпөңүздөр. Анткени мен тасмада окуя кандай берилген болсо ошондой гана алып бере алам. Эми кандай болбосун азыркы учурда жөөттөр ээлеп алган мусулмандардын 3-чү ыйык жери жайгашкан. Азыркы учурга чейин талаш жараткан Иерусалим шаары момундардын колуна кандай өткөндүгүн көрөбүз. Христиане вырезали всех мусульман, когда взяли город. Я вам не стану мстить. Түштүк Франция аймагы 1184-жыл Крест чортолу мусулмандарды кырып Иерусалимди колго алгандыгына 100 жылдай болуп калган. Бул убакта Европада христиан динин бекем карманышып, бирок өнүгүү өзү такыр болбой, адамдар кембагалчылыкка батып, колуна келгендер Иерусалим тарапка көчө башташат. Ошондой күндөрдүн биринде өзүн өзү өлтүргөн аялды көмүү менен элек болушуп, чиркөөнүн кызматкери көмүүгө башчылык кылып жаткан. Бир мезгилде эле алардын жанынан Иерусалимден келе жаткан манап Готфрид адамдары менен өтүп кетет. Анда чиркөөнүн кызматкери жанагы өзүн өзү өлтүргөн аялдын мойнундагы крестин жулуп алып, бул аял өзүн өзү өлтүрдү, аны көмөрдүн алдында башын кесип салгыла деп буйругун берет. Биз мындан соң ошол өзүн өзү өлтүргөн аялдын күйөөсү каарманыбыз Балиянды көрөбүз. Балиян бул аймакта темир усталык менен алектенип, аялын жоготкондугуна кайгыга батып жүргөн. Көрсө алар жаңы эле наристелүү болуп, наристеси чарчап калган мезгилде аялы кайгыга батып, өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Бир мезгилде эле Балияндын жанына Иерусалимден келген Готфрид келет. Көрсө бул манап Балияндын атасы экен эле. Ал баласынан кечирим сурап, жагдайды түшүндүрүп, мен бул жактан 26 жыл мурда кеткенмин. Крест чортуулуна катышып, мусулмандарга каршы согушуп жүрөмүн, ошондуктан сага келе албадым балам. Бирок азыр макул десең, сени Иерусалимге алып кетүүгө даярмын. Ал жакта кресттүүлөрдүн ыйык жери жайгашкан, күнөөлөрдүн бардыгы кечирилет. Аялың учундагы Кудайдан кечирим сурасаң болот десе, каарманыбыз атасынын сөзүн уккусу келбей, барбашын билдирген мезгилде Готфрид адамдар менен Иерусалимди көздөп жөнөдү. Андан көп өтпөй эле каарманыбыздын жанына чиркөөнүн кызматкери келип, сенин аялың өзүн өзү өлтүрүп алды, демек сенин дагы күнөөң бар. Кыштактагылар болсо сени эми жаман көрүп калышат, ошондуктан бул жактан кетип калбайсыңбы? Кайсы бетиң менен чыдап жүрөсүң десе, каарманыбыз аны карап мойнунан аялынын крестин таанып калат. Анда Балияндын жини катуу келип, чиркөөнүн кызматкерин ошол жерде өлтүрүп, аялынын крестин алат дагы ишкананы өрттөп жиберип, ал жактан качып кетип калат. Балиян атын чаап барып Иерусалимге бара жаткан атасынын артынан жетип, сиз айткандай чындап эле Иерусалимде биздин ыйык жерибиз барбы? Ал жактан мен өзүм үчүн дагы, аялым үчүн дагы кечирим сурасам болобу? Мен аялым өзүн өзү өлтүргөндүгү үчүн тозокко түшүшүн каалабаймын деп атасы менен кетүүгө макулдугун билдирет. Ты сам сделал свой выбор. Бирок бир мезгилде эле каармандарыбыз эс алып олтурган жерден түшүнүксүз адамдар келип кол салышып, кылычтарын көтөрүп эки тарап бири-бири менен чабыша башташты. Көрсө Балиян чиркөөнүн кызматкерин өлтүрүп койгондугу үчүн аны камаганга келишип, ал жердегилерди жок кылып Балиянды алып кетүүнү чечишиптир. Бирок Готфридтин адамдары катуу каршылык көрсөтүшүп, көпчүлүк адам көз жумуп, акырында каармандарыбыз жеңишке жетишип, 3-4 адам эле тирүү калды. Өкүнүчтүүсү Готфридке жанын огу тийип, жарадар болуп калыптыр. Кандай болбосун каармандарыбыз сапарын улашып, так эле өздөрүнө окшоп Иерусалимге бара жаткан адамдарды көрүшүп, ал жердеги чиркөө кызматкерлеринин бири, эгер силер христиан эмести өлтүрө турган болсоңор, адам өлтүргүч болбойсуңар. Ошондуктан аларды өлтүрүүдөн баш тартпагыла деп адамдарга өгүт берип жаткандыгын көрөбүз. Бул убакта каармандарыбыз андан нары кеме менен бара турган Миссини жээгине келишкен болчу. Готфрид алган жаракатынан катуу ооруга чалдыгып, жакында көз жумарын түшүнүп калып, баласын жанына чакырып, ага өзүнүн керезин айтып, мен эми сага өзүмдүн наамымды тапшырам. Сен эми түздөн түз биздин падышабызга баш ийип, аны коргоого аласың. Азыр биздин падышабыз жана Салахеддиндин келишими менен мусулмандар жана христиандар ортосунда согуш жок. Эгер падышабыз өлө турган болсо, сен адамдарды коргоого алышың керек деп наамды тапшыруу аземин жасашып, андан соң атасы көз жумуп, атасынын адамдары Балиянды кемеге олтургузушуп, Иерусалимге жөнөтүп жиберишет. Бирок ал бара жаткан кеме кырсыкка учурап, кемедегилердин бардыгы өлүп, бир гана Балиян тирүү калып, бир канча убакыттан кийин жээкте ойгонуп, кеме менен келе жаткан аттардын бирөөсүнүн тирүү экендигин көрөт. Анда каарманыбыз атты минип алып, чөлдү аралап жөнөдү. Анда каарманыбыздын алдынан эки сириялык мусулман чыгып, атыңды мага бер деп каарманыбызга кол сала башташат. Бирок Балиян алардын бирин өлтүрө чаап, экинчисин барымтага алып, сен эми менин туткунумсуң, мени Иерусалимге алып баргының деп буйройт. Ошентип алар Иерусалимге жеткенден кийин Балиян атын жанагы туткунуна берет да аны бошотуп жиберет.
Бул убакта Иерусалимде каарманыбыз көтөрүп жүргөн кылычты ал жердеги адамдар байкашып, Готфрилдтин баласы экендигин билишип, биз сенин кызматчыңбыз деп аны Готфрилдтин үйүнө алып келишип, каарманыбыз атасынын ордун ээлегендиктен ага кызмат көрсөтө башташат. Көрсө ал убакта Иерусалимди башкарып жаткан христиандардын башчысы Балдуин 4-түн буйругу менен Иерусалимге кайсы диндин адамы болбосун сыйынууга келүүгө мүмкүнчүлүк беришиптир. Анткени ал шаарда мусулмандардын ыйык мечити Аль-Акса, жөөттөрдүн ый дубалы жана христиандар эсептешкенде Иисус Христостун өлгөн жери бар эле. Ошондуктан үч диндин адамдары тең бул шаар бизге тиешелүү, биздин ыйык жерибиз деп эсептешип жүрүшкөн. Бирок падышанын буйругуна карабай Европадагы христиан дининин жетекчиси деп эсептелген папасы мусулмандарды өлтүргүлө деп крестүүлөргө үгүттөй баштайт. Ошондуктан кээ бир Европадан келген тамплиерлер мусулмандарды өлтүрүшүп, бирок аларды кармап асып салышып, ошентсе дагы крестүүлөрдүн арасынан падышанын буйругуна баш ийбегендер көп болуп жаткан. Бул убакта каарманыбыз Иерусалимдин аскер башчысы Тиберий менен таанышып, андан соң крестүүлөрдүн ханышасы Сибили менен дагы таанышат. Сибили падыша Балдуин 4-нүн бир тууган эжеси болчу. Бир күнү Балианды падыша өзү чакырып аны менен жүзмө-жүз көрүшүп, анын атасы Готфрилд аябай сыйлуу адам экендигин айтып, ал менин ишеничтүү жан жоокөрүм болчу, сен дагы атаңдын ордун басасың деген ойдомун. Жүзүңдөн эле эр жүрөк экендигин көрүнүп турат деп каарманыбызга жакшы сөздөрүн айтып, биз ушул жерде христиандардын падышасы Балдуин 4 проказа оорусу менен ооругандыгын түшүнөбүз. Ал оорусунун айынан денеси бузулуп кеткендиктен темир беткап кийинип жүрчү. Балдуин 4 каарманыбыз менен чепти кантип коргойбуз деп ошол тууралуу сүйлөшүп, андан соң ага буйругун берип, сен бул жака кайсы диндин адамы келбесин коргоого алышың керек. Анткени бизге согуштун кереги жок, Салахаддин менен келишимибизге 6 жыл болду. Анын азыр 200 миңдей жоокери бар, бизге кайсыл учур болбосун кол салууга мүмкүнчүлүгү жетет. Бирок ошол нерсени кээ бир тамплиерлер мыйзамды бузуп түшүнбөй жатат деп жагдайды билдирет. Господь, чего ты ждешь от меня? Мындан соң Балиан Иисус Христостун крестке асылып өлтүрүлгөн деген жерине чыгып, аялы жана өзү үчүн кечирим сурап, аялына кылган крестти ал жерге көмүп коет. Бирок биздин ишенимибизде Иса алейхисалам өлбөй эле асманга көтөрүлүп кеткендигин билебиз. Ошентип каарманыбыздын жумушу башталып, ал падышанын буйругу менен атайын ар башка диндин адамдары жашаган аймакка жөнөтүлүп, ал жерди башкарып өз милдетине олуттуу киришет. Анда каарманыбыз барган жердеги биринчи маселе суу жок экен. Кургактыктан элдердин дыйканчылыгынан майнап чыкпай кимбагалчылык курчаптыр. Анда Балиан оштун мэрине окшоп өзүнүн бөлмөсүндө гана олтурбай элдер менен чыгып көчөнү аралап, суу чыгаруунун аракетин көрүп кудук казып, сууларды биринин артынан бирин чыгара баштайт. Ошентип тез аранын ичинде эле каарманыбыз башкарган аймак өнүгүү жолуна түшүп, дыйканчылык күчөп, бир күнү ал аймакка ханыша Сибили меймандыкка келет. Көрсө ханыша буга чейин эле күйөөсү бар экендигине карабай Балианды жакшы көрүп калыптыр. Анда аялынын каза болгонуна көп болгон Балиандагы суусап калгандыктан ханышанын кылган мамилеси ага жагып, экөөнүн ортосунда кыймыл башталат. Көрсө Сибили өз каалоосу менен эмес, апасынын тандоосу менен турмушка чыккан экен. Ошондуктан ал азыркы күйөөсүн такыр жакшы көрчү эмес. Биз ошол учурда эле Сибилинин күйөөсү Гиде Лузиянды көрөбүз. Ал Рене де Шатильон менен биргеликте аскерлери менен чогуу Салахаддинге каршы согуш ачууну каалап, мусулмандардын тобу келе жаткан соодагерлерге кол сала башташат. Алар соодагерлерди толугу менен өлтүрүшүп, бул кабар тез эле Салахаддинге жетип, ал 200 миң жоокери менен Иордан суусунан өтүп келе жаткандыгы тууралуу маалымат келе баштайт. Бул учурда Балдуиндин алдындагы адамдар талашып, биринчиси согушабыз десе, экинчиси согушпай эле коелу деп айтышып, буга чейин мусулмандарды өлтүрүүгө катышкан Лузиньян согушууну көздөп, бирок Иерусалимдин аскер башчысы Тиберий согуштун башталуусун такыр каалабай жаткан. Анткени ал христиандар Салахаддиндин жеңилишин толугу менен түшүнүп турган болчу. Бир мезгилде падыша ордунан туруп аттангыла, биз Салахаддиндин жоокерлерин алдынан тосуп чыгышыбыз керек деп айтат. Бул учурда мусулман аскерлери Керак чебине жакындап калган болчу. Анткени бардыгына күнөөкөр Рене де Шатильон ошол чептин башкаруучусу эле. Бул убакта маалымат Балианга дагы жетип, ал болгон аскерин чогултуп чепти коргоого алып, санынын аз экендигине карабай мусулмандардын өтө көп аскерине каршы чыгышат. Сибили болсо чептин ичинде болуп жаткан окуяны карап турган. Анда мусулман аскерлери Балиандын адамдарын бат эле жок кылып, кээ бирлерин тирүү алып калышып, колго түшкөн Балианды аскер башчысынын алдына алып келишет. Анда аскер башчысы аны эмнегедир өлтүрбөй койду. Көрсө бул адам буга чейин Балианды туткунга алып, бирок кой берип жиберген мусулман экен. Ошондуктан ал жакшылыкка жакшылык менен кайтарып Балианды өлтүрүүдөн баш тартат. Бул убакта Салахаддиндин жоокерлери толугу менен ал жерге жетип келишип, экинчи тараптан крестүүлөр пайда болуп, бири-бирине карама-каршы турушу өтө эле чоң понт башталат. Бир мезгилде эки тараптын тең падышалары алдыга чыкты. Анда Салахаддин, сен мага Рене де Шатильонду бергениң. Ал менин мусулман бир туугандарымды өлтүргөндүгү үчүн жазалашым керек десе, Балдуин жооп берип, сен кабатыр албай эле койсоң болот, мен сага сөз беремин, аны өз колум менен жазалаймын. Эгер азыр согуш баштай турган болсок, бул жерде жеңүүчү болбойт, бардыгыбыз өлөбүз. Жана мындан кийин мыйзам бузуулар болбойт десе, Салахаддин Балдуин 4-нүн сунушуна көнүп, эки тарап тең арткага кайтышып, Салахаддин жоокерлери менен алыс эмес жерге жайгашып калат.
Крестүүлөрдүн падышасы болсо Рене де Шатильонду алдын алып чыгып, бул убакта такыр эле түсү бузулуп калган колун өптүрүп, андан соң сойлу менен аны чапкылап Тиберийге буйрук берип каматып салат. Бирок мындан соң падыша өзүнүн оорусунун айынан абалы начарлай баштагандыгы байкалды. Анткени ал Иерусалимден Керак аймагына келгичеңдей кыйналып калган болчу. Ал биринчи эле Балиянды чакырып, анын буга чейинки кылган эрдигин баалап, менин сага башка тапшырмам бар деп Иерусалимге келишин айтат. Бул убакта суудан курук чыгып кеткен Лузиньян түрмөдө олтурган Рене де Шатильонго келип жолугуп, аны менен баарлашып калса, Рене өзүнүн сунушун айтат. Жакында падыша оорусунун айынан өлөт, бирок ал аскерлеринин бардыгын Балиянга таштап кеткидей. Анткени Балиян эрдиги менен анын урматына татат окшойт. Ошондуктан сен Балиянды жок кылышың керек десе, Лузиньянга бул сөздөр туурадай көрүнөт. Бул убакта каарманыбыз падышанын алдына келип, падыша ага өзүнүн сунушун айтып, менин өлүмүмө аз эле күндөр калды окшойт. Мен өлсөм эжем Сибилланын баласы падыша болот. Ошондуктан сен Сибиллага үйлөнөсүң дагы падышанын вазири болосуң. Эгер сага ким баш ийбесе, бардыгын өлүм жазасына тартабыз десе, каарманыбыз Сибилланын күйөөсү бар экендигин айтып, Лузиньян жөнүндө эскертсе, падыша ага жооп берип, мен аны жакшы билемин. Эгер мен өлө турган болсом, ал аскерлерге башчылык кылып, мусулмандарга каршы дароо эле согуш ачат. Ошондуктан сен вазир болсоң, ал сага баш ийбей турган болсо, аны дагы өлүм жазасына тартабыз. Бул ойго кандай карайсың десе, каарманыбыз мен үчүн адамдардын өлүмүн каалабаймын деп баш тартып коет. Ошентип арадан көп өтпөй эле падыша көз жумуп, анын тажыясы өтүп, Сибилла иниси өлгөндөн кийин гана анын бетиндеги темир далы оорусунун айынан түрү аябай эле суук болуп калгандыгын көрөт. Кандай болбосун, падыша өлгөндөн кийин Сибилланын баласы падышага айланып, арадан көп өтпөй эле кайгынын артынан дагы бир кайгы келди. Анткени падыша болуп олтурган баланын колуна ысык чакыч куюлуп кеткен мезгилде дагы ал ооруну сезбей коет. Демек балада дагы проказа оорусу бар экен. Ооруну сезбештик проказанын биринчи белгилери болчу. Муну билген Сибилла бул оору башыма түшкөн бале болду го деп эмне кылышын билбей калды. Бирок арадан күндөр өтүп, Сибилла бир чечимге келип, баласынын инисине окшоп кыйналып өлүүсүн каалабай, аны ойнотуп олтуруп уктатат дагы кулагына уу куюп жиберет. Бул окуядан кийин жаңы эле падыша болгон баласы каза болуп, анын ордун Сибилла өзү ээлеп, бирок ал аял киши болгондуктан ханышы болуп, күйөөсү Лузиньян падышага айланат. Бул убакта Балиян чептен дагы чыгып кеткен болчу. Бир мезгилде анын жанына өзүнүн эле бир топ диндештери келип, кол салып өлтүрүүгө аракет кыла башташты. Көрсө буларды Лузиньян жөнөтүп, бирок максаты ишке ашпай, каарманыбыз аман калат. Бул убакта ханга айланган Лузиньян дароо эле түрмөдөн Рене де Шатильонду чыгарып, Рене мурдагыдай эле адатын баштап, мусулмандар топтолгон жерден аларды кыра баштайт. Ошондой учурлардын биринде алардын колуна Салахаддиндин карындашы түшүп, Рене аны деле карабай бетин ачат дагы ошол жерде өлтүрүп салат. Анда бул кабар Салахаддинге жетип, ал атайын элчилерин жөнөтүп, элчи Иерусалимге келип Лузиньянга жолугуп, менин падышамдын талабы карындашынын денесин жана аны өлтүргөн адамдарды жана Иерусалим шаарын беришиңер керек. Лузиньян анын сөздөрүн такыр тоготпой, менин жообум мындай деп элчини өлтүрүп салат. Бул дегени түздөн түз согуш ачылды деген сөз болчу. Ошентип Лузиньян кол астындагы манаптардын бардыгын чогултуп согушка аттанабыз деп айтып, биз Салахаддинди жок кылабыз деп жаткан мезгилде ал жерге Балиян келет. Ал каршылык көрсөтүп, эгер бул жерден аскерлер кете турган болсо, Салахаддинге шаарды алыш оңой эле болуп калат. Балким анын максаты ушулдур, силер туура эмес чечим чыгарып жатасыңар десе, анын сөзүн эч кимиси укпай, Балиянга бир гана Тиберий кошулуп өзүнүн аскерлерин алып калып, калганы согушка аттанат. Анда арадан көп өтпөй эле бардыгы Балиян айткандай болду. Анткени согушка аттанган жоокерлер узак жолдо кыйналышып, кээ бири бара жатып эле көз жумуп, Салахаддиндин жоокерлери тескерисинче күч кубаты толгон абалда душмандарды тосуп алышат. Ошентип бул беттеште мусулмандар жеңишке жетишип, Рене дагы Лузиньян дагы колго түшүп, Салахаддин Рене де Шатильондун дароо эле башын алып салды. Бул убакта Иерусалимде калгандар аскерлерден такыр кабар чыкпагандыктан алардын артынан барышып, аскерлер толугу менен талкаланып, Рененин башы найзада сайылып тургандыгын көрүшөт. Анда Тиберий эми Иерусалим чындыгында мусулмандардын колуна өттү окшойт. Мындан нары күрөшүүдө деле пайда жок, андан көрө Кипрга кетели. Сен мени мененсиңби десе, Балиян ал нерседен баш тартып, Тиберий дагы кетип, каарманыбыз Иерусалимдин чебинде жалгыз эле калат. Ошентип аскерсиз калган каарманыбыз Иерусалимге кайтып келип, биринчи эле Сибиллага жолугуп, мен чепти сөзсүз коргоймун деп, андан соң элдин алдына чыгып, аларга күч кубат берген сөздөрдү айтып, ооба, биз бул Иерусалимди алууга катышкан эмеспиз. Чепти мусулмандардан алгандан кийин ал жерде жашаган мусулмандарды кыргандарга дагы эч кандай тиешебиз жок. Бирок бүгүн келип жоопкерчилик бизге түшүп жатат, Иерусалимди коргошубуз керек. Ошондуктан аскерибиз дагы, аскер эмесибиз дагы кылычыбызды колго алалы. Же шаарыбызды коргойбуз, же болбосо өлөбүз десе, ал жердегилердин бардыгы каарманыбызга кошулушуп, бир гана элдерге христиан динин тараткан чиркөө кызматкери кошулгусу келген жок. Ал тескерисинче андан көрө мусулман динин кабыл алып, Салахаддиндин тарабына өтүп кетпейлиби деген сунушун айтат. Бул убакта Салахиддин баш болгон мусулмандар аскери чепке жакын калган болчу. Алар Иерусалимдин алдына келип тизилишип, жеңиш дагы жеңилүү дагы Алла тарабынан келет. Анда эмесе баштадык деп түнү окумда отко бууланган таштарды ыргыта башташат.
Ошентип түнү менен аткылаган мусулман аскерлери эртеси күнү бийиктиктерди жасашып, алар менен чептин үстүнө чыгуунун аракетин көрүшүп дагы бастырып жөнөшөт. Бирок бул жолу крестүүлөр тарабынан жооп келип айбаттуу согуш башталып, эки тараптан тең жоготуулар болуп кандар төгүлө баштады. Ошентип согуш күн өтсө дагы токтобой мусулмандар кечинде каза болгон тарапташтарын чогултуп, Салахаддин аларга Куран окуп бардыгын бир жерге көмө башташат. Крестүүлөр болсо өлгөндөрдү чогултуп өрттөй башташат. Бул убакта Сибилла чачын кыркып өзүнүн ким экендигин таанытпаганга аракет кылып, жаракат алган жоокерлерге жардам берип дарыгерлик милдетти аткара баштайт. Ошентип согуштун 4-күнү келип ушул күнү гана мусулман аскерлери Иерусалим чебин бузганга жетишишип, дубалдын бузулган жеринен кирүүгө аракет кылышып, крестүүлөр дагы деле каршылыгын катуу көрсөтүштү. Бир мезгилде Салахаддиндин буйругу менен туткунга түшкөн Лузиньянды эшекке тескери мингизишип, өз элине уят карап эки жакка бастырышат. Бул убакта беттештен өтө көп адам набыт кеткен болчу. Анда Балиян келишимден башка аргасы жок экендигин түшүнүп Салахаддинге жолукканы барып, эгер сен шаарга кол салууңду уланта берсең, мен ыйык жерлердин бардыгын талкалап жок кыламын. Ошондо шаардын эч кимге кереги жок болот десе, Салахаддин жооп берип, балким ошондой кылганың туурадыр. Бирок менин шартым, мен шаардагылардын эч кимисине тийбеймин. Шаарда канчалаган балдар, аялдар бар, алардын бардыгы чыгып кеткенге укугу бар. Жада калса аскерлер дагы чыгып кетсе болот, аларга эч кимдин колу тийбейт. Менин шартым ушул десе, Балиян Салахаддиндин сөздөрүн туура көрүп, шаарды берүүнү чечип Салахаддинге макулдугун айтат. Ошентип Балиян тарапташтарына келип келишимди айтса, алардын бардыгы каарманыбызды мактап, маселе туура чечилгендигин түшүнүшүп кетүүгө камдана башташат. Мындан соң каарманыбыз биринчи эле Сибиллага барып, эгер сен ханышалыгыңдан баш тарта турган болсоң, мени менен кетесиң. Мен сени алып кетүүгө даярмын деп ал жерден кетип, бетин жууп жаткан мезгилде бул убакта боштондукка чыккан Лузиньян каарманыбызга келип, ага ачуулангандыктан кылыч менен беттешке чакырат. Бирок анын бул жолку дагы аракетинен майнап чыкпай, Балиян аны оңой эле жеңип койду. Бирок Балиян аны өлтүрбөй, чыныгы аскер куралсызды өлтүрбөйт деп ал жерден кетип калат. Ошентип Салахаддиндин эрдиги менен Иерусалим шаары толугу менен мусулмандардын колуна өтүп, диндин сактоочусу Салахаддин Ал-Акса мечитине кирип Аллахка сажда кылат. Балиян болсо бул убакта ханыш эмес, жөнөкөй эле кыз болуп калган Сибилланы өзү менен алып алып, өзү жашаган Францияга алып кетип, эски үйүнө барат. Каарманыбыз кайрадан эле мурдагы абалына түшүп, темир усталык менен алектенүүнү чечет. Анткени күндөрдүн биринде Англиянын ошол мезгилдеги падышасы Ричард келип, мен Иерусалимди кайрадан христиандардын колуна алуу үчүн жортуулга чыктым. Бизге кошуласыңбы десе, каарманыбыз мен жөн гана темир устамын деп барбай коет. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча Ричард Иерусалимди алуу үчүн 3 жыл согушуп, бирок аракетинен майнап чыкпай Салахаддин менен элдешүүгө барат. Эң эле кызыгы, Иерусалим шаарын тарых барактарында мусулмандар менен христиандар талашып, бирок азыркы учурда бул шаар жөөттөрдүн карамагында. Сыягы арабыздан дагы бир башыбызды бириктирген Салахаддинде эр жүрөк адам чыкпаса, үчүнчү ыйык жерибизди ала албай эле жүрө берет окшойбуз. Эми достор, кандай болбосун, тасмабыз аягына чыкты.